Пайғамбар айтады, байна яда иса язхару риба. Қияматтың астынан риба ашықтыққа шығады. Риба деген сөз сүтқорлық деген. Сүтқорлық деген егер кім түсінбеген болса, біздің тілмен бүгінгі күнде өзгөчө белгілі болған процентке ақша берді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, қияматтың астынан сүтқорлық ашыққа шығады деді. Урматтуу мұсылман туғандар, пайғамбар қияматтың астынан ашыққа шығады деген нәрсесі бүгін бізде 100% ишке ашылды. Сүтқорлық бүгін ашыққа шықмақ түгіл бізде не болды? Сіңішіп, тамырлашып, жайылып кетті. Официально болып қалды барлық. Банктар қадимгідей ошол нәрсемен мыйзамды иштеп қалды. Бир эле банк емес, бүгін арғандай ломбардтар шығып қалды. Рекламалар жүрөт, қадимгідей бүт жерде рекламалар жүрөт. Ломбардтар аз қалған адамдар шыға баштады. Сүтқорлықпен иштеп берет. Жеке бергендер көбөйүп. Демек пайгамбарыбыз ачыкка чыгат деген. Бул бир учурларда жашыруун болгон. Себеби арам болчу. Өтө чоң күнөө. Пайгамбарыбыз 7 чоң күнөө бар деген. Адамды кыйратып жок кылган. Ошол 7-өн бирөө ушу сүткорлук менен алектенди деген. Урматтуу мусулман тугандар, сүткорлук менен алектенгендик сүткорлуктун күнөө экендиги бизге чейинки эле коомдордо болгон. Аллах Таала жөөттөргө арам кылган. Аллах Таала христиандарга арам кылган. Ошолордун ушуна бар болчу. Аллах Таала бизге да арам кылган. Башка учурларда коомдорго да арам кылган болчу. Сүткорлуктун ушунчалык диндеги оор экендигин пайгамбарыбыз ушинтип хадисинде айткан. Рибанын 73 эшиги бар деген. Сүткорлуктун 73 эшиги бар, же болбосо 73 түрлүү күнөө деген. Эң эле жеңили ошол. Эң эле оңой айтканда сүткорлук алган адам же берген адам өзүнүн энесине нике кыйып алганга барабар деген. Нормальный, табиаты жашнакай, акыл эси жайын адам эч качан өзүнүн энесине никеге барбайт. Жакындыкка барбайт, бузукулук ишке барбайт. Пайгамбарыбыз баягы иштин ушунчалык жаман экендигин бизге билдиргиз келди. Ушунчалык жиркеничтүү, ушунчалык оор экендигин баяндагыз келип, өзүнүн энесине жакындыкка же болбосо нике кыйганга барганга барабар dedi. Демек, урматтуу мусулман тугандар, сүткорлук өтө оор күнөөлөрдүн бири. Пайгамбарыбыз каргыштаган күнөөлөрдүн бири. Пайгамбарыбыз сүткорлук менен акча табып жегендерге Аллахтын каргышы болсун деген. Демек, сүткорлуктан акча табып жегендер алар бергендер. Бизде бүгүн 1% болсо чыкпайт кээбирлер. Жо 0,1% болсо дагы сүткорлук арам. Омукило жедирген адамга да арам дейт. Аллахтын каргышы болсун дейт. Вакатиба ошону жөн эле кагаз бетине түшүрүп жазып койгон адамга да Аллахтын каргышы болсун дейт пайгамбар. Ва шахидай ошол сүткорлук, ошол келишимге күбө болуп берген адамдарга да пайгамбарыбыз каргыштады. Демек, оор күнөөлөрдүн бири.